Assalamu alaikum, urmatlı meni Müslüman bir tuğandarım. Birinçilen бүткүл alamды жокчодон жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып да күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала жалпыбыздан кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрдүн бардыгына түп тамыры менен кечирген болсун. Бүгүн күнү урматтуу тууган, биз мына Төлөс айылындагы Урка Салиева көчөсүндө турабыз. Жалпыбызга бир сыймыктана турган, оозубузду толтуруп, баш көтөрүп айта турган сонун иш болуп атат да. Карасаңыз, ушунда берешендер, урматтуу тууган, президентибиз Садыр Жапаровдун чыгарган жарлыгына ылайыктуу канчалаган ысраф иштерин токтотуп, атасына, апасына жылдык кылганына, аш бергенине, той бергенине токтотуп, урматтуу тууган, мына жолду салып туруп, мына көрүп турган жолуңуздарды асфальт теп-тегиз кылуунун максатында иш болуп атат. Жанында тургандар дал ушул жерде иштеп аткан урматтуу тууган жакшы адамдар. Мына ошондуктан бул жалпыбызга үлгү болуш керек. Bizde köpçülük ушундай. Мамлекет бизге эмне кылып берди? Мамлекет бизге эмне кылып берди? Айланып кетейин бир тууганым, сен мамлекетке эмне кылып бердиң? Аны дагы карап коелу, урматтуу тууган. Мына өзүбүздүн жолу теп-тегиз болуп алса, өзүбүз кенен жүрөт экенбиз, чаң болбойт экен, үйүбүзгө кирбейт экен, урматтуу тууган. Жеп алып, той кылып, бир карыш курсакты дыңкыйып тоюп алып эле жүрө беребизби? Ата бабабыз айткан, шайтан кылганды, адам кылганды шайтан кылса уялып өлөт эле, адам жегенди өгүз жесе жарылып өлөт эле депчи, урматтуу тууган. Бүгүнкү күнү өгүздөрүбүз шорпе ичип калды, букаларыбыз шорпе ичип калды, кой малдарыбыз пулав жеп калды, күрүч аш жеп калды. Бул ысраф болот, урматтуу тууган. Келиңиздер, андыктан мына ушул жол салып аткандардан үлгү алайлы дагы, жалпы Кыргызстаныбызды ушинтип эле өзүбүз оңдоп алайлы. Алла Таала жалпыбызды берешендерден кылсын, берген берешендигиңиздерди Алла Таала кабыл кылсын. Жаратсын, көрүп турасың, билип турасың, угуп турасың. Я Аллахымыз сага гана ибадат кылып, сенден гана жардам сурайбыз. Бүгүнкү күнү ушунча мусулмандын башын бириктирип, өзүнүн жыйган тегин тапканына атайын ушул эл үчүн жол салып берүүгө эң негизги себепчи болгон али инибизге, ошондой эле ушуга жардамчы болгон, колуна кол, бутуна бут болуп туруп, карап турбастан жардам берип, ихсан кылып, садака кылып аткан жалпы мусулман бир туугандарыбыздан Аллах Таала өзү ыраазы болсун. Я Аллахым, ушул жалпы мусулмандардын ортосуна ынтымак, сүйүү, махабат, тынчтык, биримдик берген. Жалпы мусулмандардын я Аллахым берген берешендерин кабыл кылып, акыры кыяматта я Аллахым жүздөрүнө жер каратпастан жалпысын я Аллахым жаннаттан орун беришиңди сенден сурап калабыз. Я Алла, көрүп турасың, билип турасың, угуп турасың, сурасаң беремин деген убадаң бар. Өзүң берген, сурашты билбей жаткан болсок, Алла өзүң тарбия кылгын. Аллах